билим тармагы менен биргеликте чыгармакчылыкты, ырдоону бирге алып кеткен биздин кичинекей досторубуз жана ошондой эле таанытуу окуучуларыбыз студиябызга келген. Анда тааныштырып өтсөк, Кара Суу районуна караштуу номер 36-Зарбалек орто мектебинин музыка мугалими Аманбаев Муса агайыбыз, саламатсызбы агай? Ошондой эле ушул эле мектептин 7-классынын окуучусу Идрис Абдумаликов жана 11-классынын окуучусу ошондой эле мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам сынагында 2-орунду багыттырган Токобаев Хадисбек бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, рахмат. Таңды кандай тастыңыздар? Бүгүнкү таңыңыздар кандай башталды? Баракелде. Агай, окуу процесси кандай жүрүүдө ага? Дал ушул жактан баштайлычы суроону. Окуу процесси биздин мектеп быйыл ачылган, жаңы быйыл салынып. Мурда эски мектепте болчубуз. Азыр ошол мектебибизде Арзыкулова деген эжеке жетектейт. Мектепте жакшы мугалимдер көп, аябай таланттуу. Шарты кандай агай? Шарты мурдагыга салыштырмалуу кыйла жакшы, эң сонун. Шартында бардык эч кемчиликтери жок. Залдары бар, актовый залдары бар, аппаратуралар, бардык окуучулар эмнеге кааласа ошону үйрөнүүгө баягы даярдыктар бар да. Демек, мамлекет тарабынан сонун шарттар түзүлдү агай. Мамлекет тарабынан эң сонун шарттар түзүлүп берилген. Агай, ошол эски мектепте ушундай шарт болгондо моуну кылат элек да деген нерселер бүгүнкү күндө жаңы мектепте ишке ашып жатабы? Бул эң баягы актуалдуу суроо болуп калды. Мурда эски мектепте жүргөндө биз ушу балдарды даярдаганда кыйналат болчубуз да, класс жетишпей, же болбосо суук, же болбосо аппаратуранын жоктугу. Азыркы мезгилде жаңы мектеп болгондон кийин аябай жакшы болуп калды. Бардык шарты бар. Окуучуларды кайсыл өңүттү даярдаса, ошого ылайыктуу болуп калган да азыр. Анда алгач эле таланттуу окуучуларыңыздын чыгарма менен баштайлы агай. Майлы. Кимибиз ырдап берет агай айтыңыз. Анда ушул Идрис деген балабыз ырдап берсе, Ырысбай Абдыкадыровдун туулган жери. Кеттик анда, чогуу тыңдайлы.
Ырдамай қойды саналар, сағындыр толған жер сені. Баракелде Идриске кол чабуулар болсун. Кереметтүү Кыргызстаныбызды туулган жерде сүрөттөп сонун кылып ырдап берди. Идрис, айтсаң, канчанчы класста окуйсуз? 7 класста. 7 класста окуйсуз, Окууда кандай жетишкендиктер болууда? Жакшы. Сабак жакшы окуп Сынактар атабызбы? кандай болууда? Сынактарга катышып жатабызбы? Сынактарга эми буйрса катышабыз сынактарга. Негизи музыка тармагына кызыкканыңа эмне себеп болду? Анан канча жылдан бери ырдап, ушундай музыкалык аспаптарды үйрөнүүдөсүң? Мен кичинемден баштап музыкага кызыгуум бар. Ошодон бери мектепке киргенде Муса агайыбыз келген, ошондо ырдаганда музыкага сабак жагып калган, ошондон бери ырдап жүрөм. Үй бүлө мүчөлөрүндө бир ырдаган таланттуулар бар, мисалы үчүн ата, эне, же болбосо чоң ата, чоң эне деген сыяктуу. Эне менен атам Ырдайт, Демек, бул тубаса талант десек болот экен, Агай, дал ошол жерден Идриске кыскача мүнөздөмө берип, өнөрү тууралуу айтып өтсөңүз, агай, сизге келип калгандагы учурда ирим боюнча. Рахмат. Бул Идрис баягы мектепке келгенден зирек да. Баягы класска, ушу мен 1-класстан окутканмын бул баланы. Ошол 1-класстан баштап өзү зирек. Анан үйүндө деле ошондой болушу керек. Мен оюм ошондой да. Анан сабактан жакшы окуйт. Мисалы үчүн кандай тапшырма берсеңиз, ошону башкасын жаттабаса дагы ошол музыканы кандай болсо жаттап келет да. Ону кандай болсо өзү үйдөн үйрөнүп, өзү тактап, өзүнө тыккан жакшы болот деп ойлойм. Мыкты сонун. Эми биз кийинки окуучубузга суроону узатсак, саламатсыңбы Кутман таң менен? Негизи эле сен да ушул музыка тармагына кызыгасың, Учурда 11-класстын окуучусуң. Окуу кандай жүрүп жатат? Жакшы. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктар кандай? Жакшы эле болду. Сонун. Сага суроо, ушул жогорудагыдай эле музыка тармагына кызыгып калышыңа эмне себеп болду? Мен кичинекей кезимден эле өзүм ырдачумун. Кийин ушул мектепке келгенден кийин ушул агай аркылуу агай ырдатып, ушундай жерлерге чыгып жүрөм. Мыкты сонун. Ардактуу көрүүчүлөр, бизден Хадисбек коногубуз "Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам" конкурсунда 2-орунду багындырган. Куттуктайбыз. Эми ушул тармагына бир аз кеп кылсак, бул кандай деңгээлде өттү, канча жыл бою, канча убакыт бою даярдандың деген сыяктуу. Бул конкурс жылда эле болот. Анан быйылгысында областка чейин быйыл чыгып келдик, 2-орунду алып. Биз буга 2 жумадай даярдандык. Бардык, ушундай жакшы эле болду. Кайсы чыгарманы аткардык ошол сынакта? Айылым деген. Айылым, Азыр бизге кайсыл чыгарманы даярдап келдиңиз? Ырдап берем деп. Аккордеондун коштоосунда агай коштоп берсе, сиз кайсыл чыгарманы аткарасыз? Гүлнур Сатылганованын "Туулган жерди сагынуу" аттуу чыгармасын ырдап берейин. Уйкуман серпилгенде алыс жактан, айылымдын ак таңдары эске келет. Жолунун боз чаңдары көздөн учуп, көңүлүм өскөн жерге имерилет. Көңүлүм өскөн жерге имерилет. Чыгыш жак ак шокумдан көйнөк кийип, бетинде жылдыз өчөт бийик көктөн. Апалар таңдан туруп уйсаганда, жел койноп жыты келет жылуу сүттүн. Жел койноп жыты келет жылуу сүттүн. Туулган жер кудуретиң сагындырып, элесиң көз
алдыма мелт қалт етет. Айылыма өзім жетпей ойым жетіп, үмітім зақындарға батып кетет. Үмітім зақындарға батып кетет. Айылыма өзім жетпей ойым жетіп, үмітім зақындарға батып кетет. Үмітім зақындарға батып кетет. Керемет соңғы шығарманы керемет қылып атқарып берген біздің жігітімізге рахмет айтабыз. Эми дал ушул сынакта биринчи жеңишке жеткен учуруңда кимге сүйүнчүлөдүң? Апакеңеби, атакеңеби? Биринчи атама чалдым, апама. Келечекте ким болобуз? Айтыңызчы. Келечекте музыка тармагында аркалап кеткен. Демек, ырчы болобуз, э? Мыкты, керемет. Агай кошумчалап, дал ушул окуучуңуз тууралуу кыскача мүнөздөмө берсеңиз. Мен бул окуучум дагы аябай жакшы окуучу. Үйүндө да жакшы. Ошондой эле сабактардан да жакшы. Анан көп даярдандык. Экинчи орунду алган күндөрү болду, үчүнчү орунду алган күндөрү болду. Бары берип акырында биринчи орунду алдык райондон. Ушул райондогу бизге жардам берип турган балдар чыгармачылык борбору бар. Ошол дого иштеген Туратова Бактыгүл эжеке башкарат. Ошондо эжеке агайлар аябай бизге жакшы таасирлерди берди. Баланын чыгышына дагы, ошонун даярдыгына дагы аябай жакшы таасирлерди берип турушты ошолор. Балам эң жакшы болот деп ойлойм. Агай, алдыда дагы кандай сынактарга даярданып жатасыздар? Кудай кааласа эми дагы болсо дагы катышсак, республикалык сынактарга чыксак деген ойлорубуз бар. Балдарды ошон үчүн даярдап атабыз азыр. Биздин мектепте комузчулар ансамбльдери бар, түзүп койгонбуз. Бийчилер, анан вокал жагы даярдап турам да өзүм. Ушундай мыкты таланттар даярдаган агайыбыз тууралуу бир аз маалымат алайлыбы, э? Агай, өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Кайсы окуу жайды бүткөнсүз? Мен мурдагы СССР мезгилинде ОПУ деп койдулар, Ош педагогика училищасын бүткөнмүн, музыкалык факультетин. Өзүм Кара Суу районунун Кызыл Ош деген айылынан балам. Кайсы музыкалык аспаптарда ойнойсуз? Бир эле аккордеондобу же мындан сырткары да аккордеондо ойнойм, аспаптарда? комузда ойной алам, фортепианода ойной алам, гитарада ойной алам. Колдон келсе бардыгын ойносо болот да. Негизи эле айтат го, музыкант адам бул музыкалык аспаптарды тандап атат го. Баарын Туура бирдей эле. колго тийди ойноп кетиш керек дейт. Өзүм негизи башында баян ойногом да. Агай, дал ушул жерден суроо берейин да. Баян менен аккордеондун айырмачылыгы эмнеде? Жана ошондой эле үйрөнүүдө кыйынчылыктары кайсы бириники кыйынчылык көбүрөөк жагдайда? Баян менен аккордеондун айырмасы, аккордеондун үнү бийигирээк чыгат. Баяндыкы мисалы пасыраак чыгат. Анан кийин баяндын үнү кооз, басы. Чем аккордеондун басына караганда баяндын басы кооз болот. Баян ошон үчүн сонун чыгат үнү. Ал эми үйрөнүүдө чагай. Үйрөнүүдө мен мага баягыда экөө бирдей болуп калган. Мен мурда баян ойногомун музыкалда. Анан баян ойноп жүрүп мен аккордеонду алып кызыкканмын да, балдардан көрүп досторуман. Анан мен аккордеондун бир кармашында ойногом да. Ошо боюнча анан кайра аккордеон болуп калды. Агай, анда дал ушул аккордеонду кармап турган кезиңизден эле бир өзгөчө жакшы көргөн чыгармаңыздан аткарып бербейсизби агай? Майли, анда Жеңишбек Шамшиевдин «Кечирип койчу» деген аткарып берейин. Ал Балы болуда болам мен эстеп, бассамада турсам сен эстеп, башкага көңүл борулуп айтай, баягы күнүдөр элестеп. Башкага көңүл борулуп айтай, баягы күнүдөр элестеп. Еркелей қалсаң артылып, ет жүрек шери жазылып,
аралай басып кетшелең ай алмалы баққа жашынып. Аралай басып кетшелең ай алмалы баққа жашынып. Бұл кезде анын бири жоқ, бұрқырайды жүрек тили жоқ. Bir sözge ança tarınıp ay kayaka gittin jigi жоқ. Bir sözge ança tarınıp ay kayaka gittin jigi жоқ. Seni üçün dala ırdadım, dağ ele kele tırdağım. Getirgen günüm moyunumdan geçirip koyçu jırgalım. Getirgen günüm moyunumdan geçirip koyson jırgalım. Керемет, баракелде кол чабуулар болсун. Эмне үчүн окуучулар таланттуу жана ошондой эле мыкты ырдашат десе, көрсө агайыбыз жакшы ырдайт турбайбы? Баракелде агай. Элдик ырдоодагы өзүнчө бир өзүнчө талант кыйын десек болот э. Агай эми дал ушул окуучуларга билим берүү тармагында музыка үйрөтүүдө алгач эле эмнени көңүлгө алыш керек биринчи кезекте? Бул музыканы үйрөтүүдө биринчи ойго ала турган нерсе баланын слухун текшерүү. Баланын кабыл алуусу кандай? Мисал үчүн баланын ошол кабыл алуусу жакшы болсо, өтө жакшы болсо, бул бала сиз үйрөткөн нерсени алып кете алат да. Бардык нерсени кылса болот ошо бала үчүн. Ал эми өзү ырдаганга кызыгаттаганан жакшы ырдайт, бирок ошонун кабыл алуусу, эске тутуусу начар болгон болсо, андан мындай бир нерсе чыгарыш кыйын нерсе да. Биринчи мен айта турган нерсем кабыл алуусу өтө күчтүү болуш керек, сезимтал болуш керек. Анан өзүнүн кызыгуусу дагы болуш керек. Агай, дал ушул өзүңүз ойногон аспаптарда окуучуларыңыздарга дагы үйрөтөсүзбү? Ооба, окуучуларга деле үйрөтөм. Мисал үчүн бул балам деле аккордеон ойной алат, эми баягыдай өзүнүн неме баралына келет, Кудай кааласа. Аккордеондон сырткары башка аспаптардычы? Башка аспаптарды буларга комуз үйрөтөм. Анан бий кружоктору бар. Анан вокал кружоктору бар. Дал ушул иримдерде канчадан окуучу билим алат агай? Менин группамда азыр 15 окуучум бар. Ошол мектептен тандалып алынган балдар. Анан мектептен тандалып алынганда кээ бирки балдар 1-2 күн келгенден балким келбей калышы мүмкүндүр. Анан ошол кызыгып, нар жагында таланты бар балдар өздөрү келе берет да. Мисалы үчүн сиз келбей койсоңуз дагы агай, үйүңүзгө чейин кубалап барышка булардын кудурети жетет да. Мыкты. Ага, айтсаңыз, дал ушул жаатта билим берип жатканда сиз келбей коет дедиңизби? Ооба. Кээ бир учурда ушул окуучумдан бир нерсе чыгат, таланттуу, үнү дагы сонун деп бир өзгөчө бир пикке жетейин деп калганда, конкурстарга, сынактарга жетейин деп калганда, агай мен ырдабайм деп койсо, кандай учурларда абалда каласыз агай? Бул эми өкүнүчтүү нерсе болуп калышы мүмкүн. Бардык эле адамга бир эле мага эмес. Ошончолук дозого жеткенден кийин, бийиктикке жеткенден кийин ал ырдап жетиш керек да. Анын кала бергени бул эң өкүнүчтүү нерсе деп эсептейм. Дал ушундай кырдаал кездешпедиби агай сизде? Менде боло элек. Болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Анда дал ушул жааттан алыстабастан биз Идриске дагы кезекти узаталы. Рахмат. Идрис дагы даярдаган чыгармасынан дагы бир огон сөз ырдап берсин. Элдик ырды ырдап берсин, Сарой деген. Демек, элдик ырд, Сарой ырды. Саройдың ғана салқын ай тосынан, сағызған ғана уча тейзосынан. Сана бағана алыбай іздесем, қантейін таба албай қойдым ей.
Салқынды ғана жерге ай саройғы, сағызған келбей қонбой. Зарлантып қана мені ай ойғанчы, қантейін саналаш болсоң болбой бұл. Қантейін саналаш болсоң Керемет, баракелде кол чабуулар болсун, керемет болгон үнүңүздөр өчпөсүн. Сонун маек болду десек болот. Ага эми убакыт деген убакыт. Маекти жыйынтыктайбыз, ошондуктан сиздердин дагы да болсо жакшы сөздөрүңүздөр, керемет сөздөрүңүздөр, акыркы жакшы сөзүңүз болсун. Рахмат. Мен биринчиден ушул балдарды экранга чыгарып, ушуларды колдоп чакырган ЛТР телеканалына ыраазычылык билдиребиз, илим билим бөлүмүнө. Дайыма ушундай өрүшүңөр жай болуп жүрө берсин. Жаштарды колдоп, булар биздин тирегибиз болот да мындай алганда. Буларсыз жашоо кызыксыз бизге. Ошондой эле мен ыраазычылык билдирем, азыр эле айтып кеткендей, дагы райондук балдар чыгармачылык борборуна, ошондой эле областтык балдар чыгармачылык борборуна, ушу Батма деген эжекебиз бар, агайларыбыз бар. Ошолорго терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин балдарды ошончолук чыгарып, анан сиздерге чоң рахмат. Дайыма өрүшүңүздөр жайык болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Идрис, досторумга, ата-энеңе, дагы мугалимдеримге салам жолдосоң болот. Мен эжекелериме, да достор, классташтарыма, ата-энемге, чоң ата, чоң энемге жана башка чет мамлекетте жүргөн ата-энеме ысык салам жолдойм. Хадисбектен болсун. Ошол менен бирге окуган досторума жана эжекелериме, ата-энеме баарына салам жолдойм. Чоң рахмат. Дагы да көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз, көптөгөн ийгиликтерди багындырып, мектебиңиздердин атын алайга, даңкын далайга чыгарып жүрөңүздөр демекчибиз. Ал эми биздин ардактуу көрүүчүлөр, биздин бүгүн студиябызда Кара Суу районуна караштуу номер 36 Зарбалек орто мектебинин музыка мугалими Аманбаев Муса агайыбыз, өзүнүн окуучулары Ыдырыс Абдумаликов, ошондой эле Тукубаев, Хадисбек студиябызда конокто болду. Биз болсо берүүбүздү алда карай улантабыз.